Кыргызстанда медицина кызматкерлери айлыгына кошумча акысын ала баштады. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, Үчүн жана Ош облустарында коронавирус менен күрөшүп жаткан 141 медицина кызматкерине 1 миллион 400 миң сом кошумча акча берилди. Жакында башка аймактардагы дарыгерлерге тапшырылат. Карантиндик казарма режиминде иштеген дарыгерлер 46 миң сомго чейин, кенже персонал 38 миң сомго чейин, ал эми үйүнө барып келип график менен иштегендер 29 миң сомго чейин алышат. Бүгүн 9 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган дарыгерлердин саны 34кө жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Коронавирусун жуктурган 34 дарыгердин 4-өсү Бишкекте болсо, Ош облусунда 21, ал эми 8 дарыгер Жалал абад облусунда, Баткен облусунда 1. Бүгүнкү күнгө карата коронавирус жуктургандардын саны 280ге жетти. Алардын ичинен 30 адам айыгып, 4 адам каза болду. Ошол эле учурда илдет жуктуруп алгандардын 147 аял болсо, 133 эркек, алардын ичинен 30-у 15 жашка чейинки жаш балдар, 2-өө 1 жашка чейинки наристе. Ал эми 16-дан 19 жашка чейинкилер 11-ди түзөт, 20-дан 35 жашка чейинкилер 71, 35-тен 75 жашка чейинкилер 101, 55 жана андан жогорку курактагы бейтаптардын саны 67-ни түзөт. Оштогу мед кызматкерлердин топтоо менен ооруну жуктуруп алуу учурларын иликтөө үчүн Ош шаарына инфекциялык көзөмөлдүн адистери жөнөп кетти. Бул тууралуу Республикалык штабдан билдирди. Медицина кызматкерлеринин ооруну жуктуруп алуу маселеси өтө аянычтуу жана өкүнүчтүү. Кесиптештерди дүрбөлөңгө түшпөй, дарыгерлердин бардык сунуштамаларын так сактоого чакырам. Сиздерге эртерээк сакайып кетүүгө көмөктөшүү үчүн биз бардык күч-аракетибизди жумшайбыз, дейт саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов. Мед кызматкерлердин вирусту жуктуруунун ар бир учуру боюнча териштирүү жүрүп, тийиштүү баа берилет. Баткен облусунда 609 адам обсервациядан үй карантинине чыгарылды. Бул тууралуу Республикалык штабдан билдиришти. Аларга үй карантининин эрежелери түшүндүрүлдү жана карантинде алар тийиштүү кызматкерлердин көзөмөлүндө болушат. Учурда обсерватордо 337 жаран, ал эми изолятордо 82 жаран бар. Алар үчүн Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, облустук башкармалыгы жана Улуттук Кызыл коому тарабынан керектүү шарт түзүлүп, ысык тамак берилүүдө. Башкы санитардык врач, саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлө Исаков ээлеген кызматтан бошотулду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирген. Төлө Исаков ден соолугуна байланыштуу кызматынан кетүү тууралуу арыз жазган. Ал ушул жылдын 29 январында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин буйругу менен саламаттыкты сактоо министринин орун басары болуп тайындалган болчу.